Альтернативдүү талаш тартышты чечүү ыкмаларынын инвестициялык климатты түзүүдөгү ролу, ошондой эле жасалма интеллекттин арбитраждык практикага тийгизген таасири, бул жана башка маселелерди Астанадагы Евразия арбитраж жумалыгынын катышуучулары козгошту. Ал салт боюнча АЭКБнын эл аралык арбитраж борборунун алкагында башталды. Уникалдуу платформа бир аянтчада 300дөн ашуун адамды бириктирди. Алар дүйнөнүн алдыңкы арбитрлери жана эл аралык укук боюнча эксперттер, юристтер, мамлекеттик структуралардын жана академиялык коомчулуктун АКШдан, Улуу Британиядан, ошондой эле Евразия континентинин өлкөлөрүнөн келген өкүлдөрү. Иш-чара Америкалык соода палатасы жана Түрк арбитраж ассоциациясы менен кызматташуу боюнча 2 меморандумга кол коюу менен ачылды. Я восхищаюсь. Все, что было сделано, это достаточно молодой центр, но все, что было сделано для развития арбитража, и, насколько я помню... Мен жасалган бардык нерсеге суктанам. Бүгүнкү күндө бул борбор аймактагы эң күчтүү борборлордун бири катары таанылды. Инвесторлор үчүн инвестиция салуу гана эмес, инвестицияларын коргоо жана талаш тартыштардын келип чыккан учурда аларды чечүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусу абдан маанилүү. Дал ушул АЭКБ алар үчүн түшүнүктүү болгон аянтчаны камсыздайт. Ошондуктан биз бүгүн Францияда, Англияда, Казакстанда биргелешкен иш-чараларды өткөрүүгө багытталган келишимге кол коюуну талкуулагандан кийин чечтик. Подписать соглашение, которое будет направлено на проведение совместных предприятий, как во Франции, в Англии, так и в Казахстане. АЭКБ сотунун жана эл аралык арбитраж борборунун укуктук практикасына болгон ишенимди сандар айтып турат. 2018-жылдын башынан бери алар тарабынан 4000ге жакын иш каралган. Анын ичинде $100 миллион коммерциялык талаш тартыштар бар. Система эл аралык стандарттарга ылайык иштейт. Инвесторлорго укуктук коргоону камсыз кылат. Бүгүнкү күндө институттар менен 39 юрисдикциядан келген юристтер кызматташат. Ал эми кеңселер Казакстанда гана эмес, Евразия өлкөлөрүндө, Кытайда жана Түркияда да иштейт. Көпчүлүк, айрыкча чет элдик инвесторлор соттун жана арбитраждык борбордун болушу алардын бул жака инвестиция салуу чечиминде маанилүү роль ойногонун белгилешет. Инвесторлор мындай кырдаалдар келип чыккан учурда талаш тартыштарды чечүү менен алектенген институттарга толугу менен ишене алаарына ишенгиси келет. Ал эми бизде, Казакстанда алар бул институттар жеткиликтүү. Анын үстүнө бул жерде иштеген эл аралык серепчилер аркылуу эң жогорку деңгээлде. Серепчилер Астананын Евразиялык укуктук борбору катары позициясын бекемдеп, эл аралык бизнеске ишкердик инфраструктураны гана эмес, укуктук коргоонун натыйжалуу механизмдерин да сунуштап жатканын белгилешет.